25-августта Чүй облусунда түн ичинде оор жол кырсыгы катталды. Кант 1-май унаа жолунда Subaru Outback унаасы КамАЗ үлгүсүндөгү суу ташуучу унааны сүзгөн. Окуяга күбө болгондордун айтымында кырсыктан 3 адам оор жаракат алган. 26 август түнкү саат 2 1-майдын жолу Кант шаары. Урматтуу туугандар, урматтуу Минтранс, урматтуу ДЭП. Азыр келаткан машина жөн эле могу жерге сайылып калды да. Жол жасаган өзүнүн шарты болот, тартиби болот да. Жол жасап атканда знактарды коюлат, свет отражающий ленталар коюлат. Могу КамАЗды мындай эле жол жаап эле мындай коюп турсаңар да болду. Не деген ушундой эми. Мына келат 3 баланын азыр өмүрү үзүлүп кеткен аз калды. 3 атаңа тяжелый больницада. Кичине жол жасап атканда свет отражающий ленталар болот. Өзүнүн тартиби болот да. Не деген кайдыгерлик болчу. Бул деген кыргыз элине кылган мамилеңер кайдыгерлик да. Могу жерде эч бир знаңар жок, эчтеке жок. Жөн эле КамАЗ туруп койсоңор болду мына. Могу баннер коюп койсоңор, не деген эми. Жолду ушинтип жасайбы? Мына урматтуу туугандар, могу жерден 1-майдан келаткан жолда, могу карасаңар, кап-караңгы. Ушинтип жолду кантип жасайт? Келатканда могу КамАЗды коюпсуң. Эч бир знаңар жок, эчтеке жок эми. Не деген кайдыгерлик. Ушундай да болобу? Келаткан машина сразу сайлатмай экен. Карагылачы. Анан келип машиналар өздөрү моунда айланып чыгат экен да, мону карабайсыңар. Не деген деп бул кайдыгерлик да, безразличие. Кеде машина жатат. Карагылачы. Ukan başka çünkü ben ukan başka onun için akça tapıyor da işte çok hapsırınca buldu. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ошо жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башына. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Сиздерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз элимен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда Мбанк ачылган. 3197 кымбат деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок.